Өзгөчө абал тартиби жарыялангандыктан Бишкек шаарында 41 блокпосттор түзүлүп, шаар аймагына кирип чыгууга чектөө киргизилди. Өзгөчө абал киргизилген аймактарда жарандар күндүз да, түндө да эркин жүрө албайт. Эпидемиологиялык абалга байланыштуу коменданттык убакыт 1 сутка бою жарандардын карым-катнашын кыйла азайтууга багытталган. Бирок бул кырдаалга карабай шаарды көздөй сапар алган жарандардын көп экенин байкоого болот. Только жители Бишкека. Продукты питания не нужны. Бирок Бишкектин Ден Сайепин Алымкулов көчөлөрүнүн кесилишиндеги блокпосттордон шаарда каттоосу жок жарандар өткөрүлбөй кайра артка кайтууда. Ага карабай мындагы айдоочулардын айрымдары кичине көчөлөрдөн бурулуп кетип жатканын байкоого болот. Алар бул процессти блокпосттордун айынан жаралып жаткан тыгын менен түшүндүрүүдө. Камера бар экен, ал жерде камера турат, пробка болгон экен, эле өтүп атам. Үйгө баратам. Ушул жакта жашайсызбы? Тиги жактан тепловизор аркылуу текшерилип өтсөңүз болбойбу? Текшерилип өткөнбүз. Кечке тура беребизби? Канча убакыттан бери турасыз? 5 мүнөт болду окшойт. Срочно жумуштар бар болчу. Ойноп кетти азыр, ойноп. Мындай тартип киргизилген аймактарда жашаган жарандарга коменданттык убакытта күндүз дарыканага, дүкөнгө жана медициналык мекемелерге баруудан сырткары көчөгө чыгууга болбойт. Эгер шаар тургундары ушул 3 нерсе үчүн көчөгө чыкса, жанына өздүгүн тастыктаган документ жана маршруттук баракча болушу керек. Маршруттук баракча — бул жарандын өз колу менен толтурган анкета. Анда аты жөнү, телефон номери, үйдөн чыккан себеби, канча убакытта үйүнө барары, жашаган жери, бара турган жеринин дареги жазылышы шарт. Өзгөчө абал тартиби киргизилген аймактарда бүгүндөн баштап автобус жана троллейбус каттамдары убактылуу толук токтоду. Такси кызматтарынын ишмердигине дагы тыюу салынары айтылган. Бирок азырынча шаарда таксилер иштеп жаткандыгын көрүүгө болот. Бишкекте 22 марттан бери кичи автобустар токтоп, муниципалдык автотранспорттор гана жүргүнчүлөрдү ташып жаткан. Айжамал Бакытбек кызы, Адилет Марсбеков, 5 канал.